Салам достор, көптөн бери көрүшө элекпиз. Амансыздарбы? Жаңы жылда кирип келди. Келаткан жаңы жылыңыздар менен. Бүгүнкү видеону жаздырганга жакында бир өткөн кызыктуу бир окуя түрткү болду десем болот. Бир туугандардын кызы менен көчөдө кетип баратсак, бир дүкөнгө кирип чыгалчы деп сунуштап калсам, макул деп баратып эшигине жетип эле, жок кирбей эле болчу деп кайра артка кетти да. Мен таң калып эле, эмнеге ол бат эле кирип чыгабыз десем, жок мен мындай дүкөндөргө киргенден корком, өзүмдү аябай жаман сезем деп басып кетти да. Ушул окуя бир караганда кадимки эле мындай жөнөкөй эле окуя мен үчүн абдан чоң сабак болду десем болот. Бул эмне болгон сабак? Мен эмнеге татыктуумун деген сабак да. Эгерде мындай ойлонуп көрсөк, ар бир адам, бардыгыбыз өтө көп нерсени каалайбыз жашоодо. Абдан сонун нерселерди каалайбыз. Бирок тилекке каршы көп учурда ошол нерселер биздин жашообузда боло бербейт да. Көп учурда мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт. Көп учурда биз оюбузда дагы ошол нерсе мүмкүн деп кабылдай албайбыз да. Эмне үчүн? Анткени биз бул нерсеге өзүбүзгө жол бербейбиз. Ошол нерсеге мен татыктуумун деген жүрөгүбүздүн түпкүрүндө, аң сезимибиздин түпкүрүндө кандайдыр бир терең ишеним жок. Мен ошол нерсеге татыктуумун, ошол нерсе менин жашоомдо болушу керек, болушу мүмкүн деген дагы кандай кыйыр ойлорго дагы биз жол бербейт экенбиз да. Мунун себебин мен абдан ойлонуп, изилдеп көрсөм, бул бала кездеги бир калыптанып калган жалган иллюзия, же болбосо жалган ынаным. Анткени мен ата-энелер менен иштейм, ушул баланы тарбиялоо боюнча. Анан көп учурда сиздерге деле тааныш болуш керек. Бала кезиңиздерде эсиңиздердеби? Жок, ага тийбей, аны конок келгенде жейбиз. Аны алып чыкпа, аны конок келгенде алып чыгабыз. Эптеп эле ушул бир нерсеге жетип алсак болду. Кой, элдин арты эмес, алды эмес, ушул элдин ортосунда эле жүр деген сыяктуу бир караганда эч кандай бир зыян жок, бирок ошол биздин чоң жашообузда абдан бир бизди четтеп койгон бир жөнөкөй фразаларды баарыбыз эле угуп келгенбиз. Көрсө, бул бизди ичибизден кандайдыр бир кыйратуучу деп койсок да болот, күчкө ээ фразалар экен. Жана ушул нерселер бизди чоңойгондо мен татыктуумун же мен татыктуу эмесмин деген биздин позициябызды аныктай турган фразалар экен да. Албетте биздин ата-энелер бундай ойломдорду бизге атайын же болбосо бир жаман ой менен калыптандырбайт. Алардын өзлөрүндө дагы мындай ишеним же болбосо мындай билимдер болгон эмес. Эми болору болду дегендей эмне кылышыбыз керек? Биз чоң жашоого аттандык, 17 жашка чейин гана ата-эненин бизге таасири бар. Андан кийин 17 жаштан кийин ар бир адам өзү менен өзү иштеш керек. Эмне кылабыз? Бул чектөөдөн кантип чыгабыз? Эң биринчи кадам деп айтат элем, мен эмнени каалап жатам деген эң эле жөнөкөй суроо. Бул өтө эң эле жөнөкөй суроо, бирок биздин жашообузда бир укмуштуудай болуп көрбөгөндө өзгөрүүлөрдү, кереметтерди пайда кыла турган суроо. Мен эмнени каалап жатам? Эң эле бир майда нерселерден, майда кадамдардан баштасак болот. Анткени чоң нерселер бизге мээбизди коркутат да, ой, жок, ал мен үчүн эмес деп. Майда нерселер дегеним эмне? Мисалы, эртең менен турганда, кечекке калган тамак бар турбайбы, аны төгөтүш керек эмес. Мен азыр эмне тамак жегим келип жатат. Бул идиш ушул күнүмдүк турмушта биз ушуну колдонобуз. Бул идиш конокой эмес. Мен ушул жакшы көргөн идиште, өзүм каалаган идиште, кооз идиште тамак ичким келип жатат. Же болбосо бүгүн аба ырайына, же болбосо бара турган жериме жараша эмес, мен азыр эмне, кандай кийим кийгим келип жатат. Жана башка майда нерселер. Албетте бул ушунчалык майда болгондуктан көп адамдар ушул майда нерселерге көңүл бурбайт да. Тилекке каршы жашообузда көп мүмкүнчүлүктөр дагы ошол майда нерселерге көңүл бурбай жатып биз өткөрүп жиберебиз. Эгерде биз ушул майда нерселерден баштасак, ушул нерсеге мээбизди көндүрсөк, андан кийин кандай жумушта иштегим келет, кандай мамиле түзгүм келет, кайда жашагым келет деген сыяктуу улуттуу маселелерге биз мээбизди акырындап көндүрүп, анан ошол нерсеге мен татыктуумун деген ынанымды калыптандырууга мындай оңоюраак болот да. Анан бул биринчи кадам, мен эмнени каалап жатам. Экинчиси, жашообуздагы пайда боло баштаган кандайдыр бир майда кереметтерге, же болбосо майда өзгөрүүлөргө, деги эле ушул тапта жашообуздагы бар болгон нерселерге
чын ниетиңден, чын жүрөгүңдөн ыраазычылык билдирүү. Анткени жашообуз канчалык оор болбосун, кыйын болбосун, ар бир жашоодо сонун баягы жаркын жактары бар, сонун нерселер бар. Эгерде эгерде байкабасаңыздар, таппасаңыз андай нерсени, анда издеп табыңыз. Себеби сөзсүз ал нерселер бар жана ошолорго терең чын жүрөктөн ыраазычылык билдирүү бул экинчи кадам. Үчүнчүсү, жашообуздагы болуп жаткан жана мен айткан өзгөрүүлөргө, майда ийгиликтерге, берилип жаткан мүмкүнчүлүктөргө чын жүрөгүбүздөн, чын ниетибизден суктануу. Ошол нерсеге кандай десем, ыраазычылык билдирүү бул башка, Ал эми суктануу, вау, кандай сонун болуп атат, кандай сонун мүмкүнчүлүк, же болбосо вау, мен кандай сонун жетишкендик бул мен үчүн деген. Ушул сыяктуу бул суктануу. Ушул эгерде биз 3 кадамды майда экенине карабай, бир жөнөкөй жупуну техника экенине карабай жашообузга киргизе ала турган болсок, биздин жашообузда чындап эле сонун кереметтер, сонун мүмкүнчүлүктөр ачылат дагы, анан өзүбүзгө мындай көпкө жол бергенди үйрөнө баштайбыз. Башкача айтканда, биздин мээбизде мен татыктуу эмесмин эмес, мен татыктуумун деген нейрондук байланыштарды калыптандыра алабыз. Тилекке каршы биздин мээбиз бизге мындай каршы иштейт десек болот. Эмне үчүн? Анткени көп учурда биз эмне кылабыз? Мен миллион акча тапканда өзүмдү миллионерсем, же болбосо жакшы сезем. Мен жакшы кийингенде анан өзүмдү сулуу сезем. Же болбосо мен ушул билимдүү болгондо анан өзүмдү мындай кадыр барктуу адам катары жакшы сезем деп ойлонобуз. Жок, биздин мээбиз тескерисинче иштейт. Тескерисинче, биз качан өзүбүздү миллионер сезгенде, бизге миллион келет. Биз өзүбүздү качан сулуу сезгенде, ошол бизди сулуу кыла турган мүмкүнчүлүктөр, ошол сонун кийимдерди алганга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот жана башка адамдар да бизди сулуу деп кабыл алып баштайт. Же болбосо биз өзүбүздү сыйлап, ошол сезим менен мен татыктуумун деген сезим менен жашаганда, жашообузда дагы ошол бизге татыктуу боло турган мүмкүнчүлүктөр, ошондой статус, ошондой киреше, ошондой айлана чөйрө, ошондой мамиле анан келе баштайт. Ошондуктан биринчи кезекте биз өзүбүздүн ошол мен татыктуумун деген ынанымды калыптандыруу өтө маанилүү. Мен терең ишенем, ар бир адам өзүнүн кыялындагы жашоо менен жашоого татыктуу. Эгерде ушул сапарга аттангыңыз келсе, аттанам деп чечим кабыл алсаңыз, сизге ийгилик.